Бул чыгарылышта эл журт кантип машина тандоодо алданбаш керек, кантип туура тандаш керек деген темада чыгып атабыз. Анан акыркы убакта сизди көрүп атабыз, көпчүлүк унаадан жабыркагандар сизге кайрылышат. Анан акыркы убакта резонанс болгон учурларда сиз катышып жүрөсүз, чындыкты сиз айтып жүрөсүз дегендей сизге байланышып отурасыз ушунун негизинде. Эми азыр бизде бүт интернет тармактарында көрүп калабыз. Мисалы бир унааны күнүнө 3 сомдон төлөп мурабаха жол менен да каласыңар деп рекламадан чыгып атпайбы, жарнамаданчы. Анан сиздин бир видеоңузду көрүп калдык. Мурабаха жол менен алганча велосипед менен жүргөнүңөр жакшы дегенчи. Анан эмне себептен, эгерде күнүнө 3 сомдон 400 сомдон мындай элдин чөнтөгүнө ылайыктуу эле го деген сөз. Ушу мына көрсөңөр, менин иштегенимди көрбөйсүңөр. Мен деле мындай кичине эле мурдубуз чаргыла көрөт экенбиз да. Анан күнүгө 350 сомдон десе мен алгым келип кетет да, түшүнөсүңбү? Күнүгө 350 сомдон десе, анда мен үйдөгүлөргө мындай эжемдин машинеси жок, папам деле мен өзүмдүн эски машинемди айдайт. Эски HS машинасы бар, ошону айдайт. Анан мен ошолорго ойлоп коем да, берип койбоймун деп. Эмне 350 сом Америкада кичинекей акча. Мына бул кофени биз $10 алабыз. Бул уже 1000 сом. Мына бир кофенин баасы. Бир кофенин баасы. Кофе ичпей кой. Бирокчу бул 350 деген 300 сом деген бул жөн эле маркетинг. Бул жөн эле сага мындай. Мен сага бекер мен бул балык камымда күрчөк тургутасың го? Ошондой да. Лох болсоң келип жейсиң да. Мен иштебесе келип жейсиң, кечирим сурайм. Окей. Жегенден кийин ошону төлөгөндө ровно 2 жолу кошуп 900 сом кылып төлөйсүң. Ким кооз сүйлөсө, ошону ичип кете беребиз. Сен чыгып туруп 300 сомдон беремсең, элдер сени ичип кете берет. Эң чоң минус. Мурабаха адал жолун бизге ким айтат? Муну независимый, банкта иштебеген, хандан коркпогон, өзүнүн мнениясы бар, күчтүү, илимдүү адам айтыш керек.